Радиациялык жактан кооптуу көмүр айлана чөйрөгө, элге олуттуу зыян алып келет. Мындан улам шаарга алып келинген көмүр дайым текшерүүдө болушу керек. Жеринен изилдөө иштери Бишкек жылуулук электр борборунда да жүргүзүлүүдө. Радиация барбы жокпу ошону текшергени келип атабыз да. Азыркы маалда. Азыркы учурда азыр 008'ti көрсөттү да ма. Дагы бир басайын. 030'тан өйдө превышение да. Ошо көмүр түшкөн базаларга да чыгабыз да бурсем. Ал эми көмүрдүн кубатын, нымдуулугун текшерүү үчүн изилдөө иштери лабораторияда жүргүзүлөт. Бул жагынан коңшу Казакстандан алып келинген кара алтынга салыштырмалуу кара кеченики сапаты төмөн экени аныкталган. Анда көмүр толук бышып жетилиш үчүн убакыт талап кылынат. Биздин план боюнча ежеквартально алып турабыз, квартал сайын алып турабыз, бирок кышында ай сайын алып турабыз. Бизден ошол көмүр сапатын текшергенде нымдуулугун, калориясын, күлдүүлүгүн жана көмүртектин деңгээлдигин, күкүрттүн деңгээлдигин аныктайбыз. Бул кара кечеде күлдүүлүгү көбүрөөк, калорийностикси азыраак болот. Бул эмнеден кабар берет? Бул кабар болгондо бул деген кара кече дагы жакшы быша элек болуп, ошондон кабар берилет бышалак. Анан меге жооп бербейт да. Гостамелергечи, гостандарттарга жооп бербейт. Көмүрдөн канчалык күл көп чыкса, жаратылышка ошончолук зыяндуу. Мындан улам кыш келгени Бишкектин абасына байланыштуу маселе көтөрүлүп жатканы бекеринен эмес. Көйгөйдү жоюунун бир нече жолдору сунушталып келген. Алардын бири көмүрдөн биротоло баш тартып, газды гана пайдалануу. Бирок маселени чечүү үчүн көмүрдүн зыяндуулугун өндүрүштүк ыкма менен азайтуу да каралып жатат. Кара кече кенине жана ошондой эле түштүктөгү кендерге биргелетип көмүр байытуучу фабрикаларды куруу боюнча демилгеленген. Көмүр байытуучу фабрика салынып калса, бул деген көмүрдү тазалап жана бөлөк кошулмалар болот да көмүрдүн составындачы, ошо сераны азайтып, ошо нымдуулугун азайтып, көмүрдүн калориясын көбөйткөнгө шарт түзөт дагы. Мындан бизге ушу жакшы байытылган көмүр, элге дагы, ушу ТЭЦке дагы жакшы байытылган көмүр келип, ошонун артынан ушул зыяндуу заттардын азайышына шарт түзөт. Кыргызстандын көмүрдү жылдык керектөөсү 2,5 миллион тоннадан ашат. Бишкек жылуулук электр борбору быйыл 1 миллион 200 миң тоннадан ашык көлөмдү сатып алууну пландаган. Анын тең жарымы коңшу өлкөдөн, жарымы жергиликтүү кендерден ташып келинет. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.